Саламатсыздар, урматтуу Алма Медиа YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, барыңыздарга кутман күн. Бүгүн бизде коноктоо актриса, сүйүктүү жар Бирбаанын энеси Айгерим Саматова. Саламатсызбы? Сизди көрүп турганымда абдан кубанычтамын. Кандай жүрөсүз? Сон, шүгүр. Аябай жакшы жүрөм. Мощный жүрөм. Жакшы. Айтсаңыз, наристеңиздер кандай чоңоюп жатат? Эне болгондон кийин кандай өзгөрүүлөр болду? Маекти ушул темадан баштайлычы, эжеке. Негизи эне статусуна ай болгонума 4 ай болду. Мен негизи буга чейин мен эгер катталуучуларым болсо билишти. Энелик инстинкт деген нерсе болот экен да, бир аябай бир мындай жаман нерсе экен булчу. Мен төрөгөндөн кийин где-то бир 2 ай чалык өзүм эне болгонумду түшүнө албай, как будто бирөөнүн баласын милдеттүү түрдө карап, памперс алмаштырып, ыйласа соротуп, эмизип ушинтип жүрдүм да. Анан бир кандай десем, жүрөгүмөн эзилип, момундай бир кучактап ушундай нерсе болгон жок. Себеп дегенде бул табияттын аял кишиге деген бул энелик инстинкт деп коет экен. Ал ар кимге ар кандай учурда келет экен да. Бирөөгө боюндор кезде келет экен, бирөө мисалы бала сактарга даже күйөөгө тейликти эле ушундай болот экен. Бирок меники калп айтпайм, акыркы 1-2 жумада десем өлүм бар жаман эне экен деп өтүш керек. Просто табият ушундай экен. Андан акыркы 1-2 жумада уже кыздарым кылыктары мындай жаңы бир эмелер пайда болуп, күлүп ушинтип калды да. Анан ошон сайын балаңдын каждый бир кылыгы чыккан сайын сүйүүң күчөп, өзүңдү бир мындай бир жердеги канаты жок эле мындай периштедей сезет экенсиң да. Ошон үчүн бардык энелерге, аялдарга, кыздарга эне болуу статусун каалайт элем. Анан кызыңыздар кимге окшош, эжеке? Кандай кылыктар чыгып калды? Кызым деген папасына окшош. Биз негизи мен ойлоп койдум да, мындай акыркы эме төрөп аткан аялдардын бүт барын балдарын карап атам да. Эркектердин гендер аябай күчтүү болуп бараттыр, кыздар күчтүү тамактангыла деп койсоң. Мындай бүт бардыгы эле аталарына окшош да. Анан подушкалар мурдасы сынта көрчү. Эмне чыкканыңардан башка эч жериңер окшошпойт. Эмне деген, эмне силер 9 ай төрөсөңөр деп азыр мени шылдыңдап калышат. Чыпалагынын тырмагына чейин окшош депчи. Анан азыр кызым папасына окшош. Анан кылыктары болсо эми азыр үн алышат, урушат. Анан кандай одар болуп калдык дегендей бизге багынтип энелер келчи, 2 колун таянып койсо деле, колун кичине ашчара көтөрүп койсо деле, менин кызым монтип атат, тинтип атат деген бир эме боло берет экен да. Ошондуктан бул кичинекей нерсеси бизге чоң жетишкендик болуп көзгө көрүнүп аткан учуру азыр. Жакшы, кыздарыңыздардын өмүрү узун болсун чынында. Анан баланы чоңойтууда дагы көптөгөн кыйынчылыктар болот эмеспи же? Анан сизге Мадияр мырза жардам береби? Барына чексиз. Эмнелерге? Барына. Мессенджерлерге, социалдык тармактарга, чалууларга, фильмдерге, сериалдарга, телеканалдарга. 4 жумага 550 сом. Шашылгыла, барыбыз кошулабыз. Переходи на О. Барына чексиз. Негизи эле үйдө ким жардам берет сизге? Негизи Мадияр, кандай десем, Мадиярга көп эме кыла бербейм. Мисалы, жардам берем, давай сен дагы балаңды аминт депчи, потому что баары бир эне билет да, бала кайсыл убакытта эмне жакпай жатат, эмне жагып атканынчы. Кээ бирлер бар го, мисалы, түндө каралашпайт, аминтеп, тинтеп деп тарынгандарчы. Мадияр өзүнүн көңүлү менен келчи, бир күн мен уктатайынчы кызымды деп өзү суранып алып уктатат, бирок ага көп уктабайт да. А мен көтөргөндү, немесин ыгын билем, кайсы маалда уйкусу келип атат, кайсы маалда курсак ачып атат. Ошондуктан эркек киши баары эркек немеси кылат да. Көңүлү келип суранганда гана бербесем, ата көбүнчө баланын ар бир милдети жуундурганда аркы эркелер бүт бардыгын жалгыз эле өзүм кылам. Эч кимдин көмөгү жок эле. Бул нерсеге деле уже адаптациялык көнүп калдым. Наоборот, азыр бирөө кармалашса уже жүдөп кетем да, мындай. Мен өзүм эле кылайынчы келинчи деп. Ошон үчүн Мадиярга мындай минт дегенчи деп айтпайм. Сиздер жакында эле Токтогулдан келдиңиздер окшойт, билишибизче. Анан сиздер шаарда көрөк турасыздарбы же айылга? Жок, биз кайын журтка 1 айда 1 жолу милдеттүү түрдө барып турабыз. Биринчи небереси да. Ошондуктан бизди себептер менен себеби жок деле барып көрсөтүп,
небересин жыттатырып эркелетип келебиз. Анан көбүнчө Бишкектебиз. Болгону бизде азыр небере ысыгы канбай ушундай аткан учуру. Анан бизди бат-бат чакырып, эмне жок болуп кеттиңер, бүгүн эмне келбей калдыңарбы? Деп аны тарып баштайм. Кой, бас ал бар келели деп анан жөнөп калабыз, жүктөнүп алып. А так шаарда элес, Бишкектебиз. Анан сиз социалдык баракчаңызга көбүнчө кайнедеме келин образын, күлкүлүү окуяларды көбүрөөк жүктөп каласыз да? Анан келиндик доор кандай болуп жатат? Келиндик доор мындай экен да, алгачкы турмушка чыккандагы 5 жыл бири-бириң менен таанышуу жылдар экен да. Бири-бириңе көнүшүү жылдар, анын мен буга чейин мажарды эле таанысам, азыр мажардын 5 бир тууганы бар, 5 бир тууган бирден изучать этип таанышып, анын ата-энеси бар, глава семья дегендейчи. Алар менен таанышып, алгачкы бир биздин мындай бир таанышуу, бир этаптар болуп аткан учуру. Бага келинди келген жылы сына деп коет го. Анан электен эми өтүп кичине келин бул мүнөзү бар экен, бул мүнөз жакпайт экен, бул мындай экен деп, же болбосо мен алардыкын бир ошондой бири-бирибизди жакындан сылап сыйпап көрүп аткан учурубуз да. Ошондуктан ортобузда бир өтө кандай десем жакын болуп мындайлар бар го, жанагынтип кыздарчы мен кайненемен өлө подружкадаймын, өлө сырдашам, мынтем дейт го. Жок, мен ошол нерсени жаман көрөм, ортодо бир дистанция болгон жагат да. Кайнене деген өзүнүн орду бар да, кайнене дегенчи. Эми ал өтө ашыкча подружка болуп алып, анан болор сырларыңы айтып алып, анан эртең кайра абийде болуп, мен ушул нерсени жаман көрөм. Ортобузда бир өтө мындай сый эмеле бар. Бирибизге аша чаап тепкичтен ары оодарылып да кетпейм, жакындабай да кое албайм. То есть мага ошол комфортно. Анан эми ар ким выбор өзүндө, анан кызым сен антпесең биз ушунтайбыз да дегендерге мейгилик каалайм. А так менин оюмча бардык нерсенин өз орду менен болгон жагат. Азыр демек сиздин келиндик жашооңузга токтолуп калдык да. Анан сиз эми кереметтүү кетментөөнүн өзгөрүш айында келин болдуңуз, Анан салт саналар кандай болот экен эже? Айырмачылыктар болот? Биринчиде эле эме кече карындан баштайын. Негизи мындай кызыктуу окуялар болду. Тиги биз негизи Таласта иче карын артканда биз карынды аябай айноксуга эме кылып, анан жышып, кырып, анан өлө аппак кылабыз анан. Өзгөрүштөр кандай экен? Бардым, жан келин болуп баргандан кийин ошону эртпес эле кой союлуп, анан жанагы карынды муздак суга салып туруп, анан казанга салып койду да. Эми мени вообще көргөн эмесмин, анан айтчы, анан булар кандай эмнеге антишет деп, анан мажар эмнеге карын тазалабайсыңар десем. Бизде ушундай витамин деген ушунда да дейт. Мен аны көрүп калгам, негизи жаман нерсенин баары карында го. Анан казанга асты. Анан шорпо жапжашыл шорпо болуп чыкты. Анан мажар тамшаны ичип атат. Мен иче албайм, бир жана тамак вообще алыстап, как раз ошондо кош бойлууда кезим болчу да. Вообще алыстап такыр эме калбай иче албай койдум. Анан мажар эмне жаман көрөсүң иче карындарды? Бул деген сонунда карачы сапсаруу шорпосу деген мошун болуп чыгып турбайбы дейт. Жок, ал деген карында билесиңби сен эмне жадан ал муздак суга болбойт да. Анан силер да кантет дейт. Биз мына монтебиз деп кырып аппак кылып, анан үйгө алып келгенден кийин ушинтип жышып жуп берсем, бирок даамы тигиндей болбойт экен, даамы жок болуп калыптырбайбы кырып койгондон кийин. Айтор бир мындай өзгөчө жактары ушулар экен да. Андан сырткары тил жактары дагы бир токтолдуктар, таза нукура кыргызча сөздөр жакшы эме кылышат да. Например, биз азыр жашоодо эч ким бет май, шекер деп айтпайт го, бирок ал жакта мындай бир нукура эмени кармап калышкан да булар. Анан Токтогулда көбүнчө мындай мага окшогондор да, мындай шайыр, даңкадыңк болгон мындай жүргөн адамдар көбүрөөк экен да. Жашоого мындай разы болгон адамдарчы. Пока ушулар эми аз да көп айтып алсам, анан тиги туура эмес бирдекени айтып алып комментарийден таяк жеп калчу элем, оозумду басып турайын. Кайсы бир маегиңизде апама таарынычым бар дегениңиз бар эле да. Азыр кандай мамиледесиздер? Негизи бойдок кезимде
турмушка чыга элек кезимде мамама деген, өзүмдүн мамама деген ой жүгүртүм таптакыр башкача болчу да. Мындай таарынычым көп болчу. Эмнеге ал деген мага мынткен жок? Эмнеге мен мындай бала күндөрүмдө мен жанында болгон жок мамам болуп? Мен эми жетилип, переходный возраст болду. Бир мама керек болгон учур болду, бирок ошондо эмнеге мен жанымда болгон жоксуз деп мен аябай көп таарынычып калып элем да. Себеби студент болдум, менде бир жашоомдо бир чоң бурулуштар, жаңылыктар болду. Ошону айтып берейин деп, ушинтип адам издеп калганымда кыздарын да карасаң, кыздардын мамаларына чалып сүйүнчүлүү: "Мама, мен диплом алдым, мама, дипломду жактап атам, мама, мен студент болдум, мама, мен могу экзаменди монча тапшырдым" деп сүйүнчүмдү дагы бирөө менен айтып бөлүшөйүн дегенде уже мамам жанымда алгы учурларда жок болду. Анан ошондо аябай таарынычып жүрдүм. Бирок бул таарынычым менин төрөгөнгө чейин болду. Төрөп, толго болуп, төрөп, эртеси ошол роддомдон чыкканда мама келип: "Мама, рахмат. Мейли сиз ушундай мен жанымда мейли болбоп турсуз, бирок ошол мен сайысөөгүңүз сыздап, мени ушул бир жарык алып келип, ушул адам катарына кошконго чейин мени коштоп жанымда жүрдүңүз. Мага ошол эле чоң нерсе. Рахмат. Мен демек сиз эне болуп мага бир эме кыла албасаңыз, мен сизге бала болуп, мындан ары баягынтип жакшы кыз болуп берем. Мен сизди эми түшүндүм мама" деп ошондо бир эмем ошондо ачып алдым да. Мамам экөөбүздүн ортобузда дубалды мынтип бузуп алдым. Мага ошол кезде эле көп эле айтчу, ошол бир эмеде интервьюда ошол аябай көпчүлүгү талашып тартыш болду да: "Сен энеңе таарынганга акың жок, анан сен деген төрөгөнчү билбейсиң, мындайсың" депчи. Ооба кошулам. Бирок баланын таарынычы башка, бирок эненики баары башка да. Экөөнүкү эки башка түшүнүксүз. Анан баары бир эч ким ошол айтып аткан адамдар менин жашоомду жашап өткөн жок. Менин чокоюмду кийген жок. Менин кийимимди кийген жок. Ошондуктан бир нерсени айтарда, балким мындайдыр деген дагы өзүбүзгө бир подтекстте коюп коюшубуз керек деп ойлойм да. Бирөөнүн жашоосун айтарда, бирөөгө бир совет берерде. Анан мен дагы бир таарынууга акым бар болчу. Мен да бала катары, кыз катары таарынганга акым бар болчу. Бул эми ушундай тагдыр менен төрөлгөндө маңдайыма жазып ушундай болот, ушул күндөрдү кечиресиң, эми башка айла жок, давай деп койду. Анан ал нерсени өткөрдүм. Балким бул нерсенин мага келгендиги дагы кийин өзүмдүн кызыма бул нерселерди мен экеселеп жакшы иш менен кайтарам дегендикпи. Кызымды мен бир башкача чоңойтом. Ушинтип айта берем да кыялымдачы: кызым башкача чоңойтом, кызымды башкача мээрим берем. Бир кандай десем, бир кызымдын экинчи жанындай жан болом деп ушинтип көп сөз бере берчүмүн да. Балким бул нерселер башымдан өткөндүгү мен баламды башкачараак тарбиялап калышыма себепкер болду деп ойлойм. Ошондуктан бул нерсеге өкүнүп, мен ушинткенсиң, тинткенсиң деген нерседен уже азыр алыстап, азыр оюмду башка жака буруп баштадым. Эжеке айтсаңыз, үй бүлөнүн күчтүү болушу үчүн эркектен көз каранды экен же аялданбы? Аялдан экен. Эркектин мээси төртбуштукта, аялдыкы тоголокко. Анан мындай аялга амалды ошончолук берген экен да. Ошон үчүн айттым, аялдан амал качып кутулбайт. Мен мисалы кедеч мынтип ойлойм да, мажарды бир ар ойго салам да, кээде эркек балдарды алдап коюш өлү бат да. Бир ушунчалык кээде бир мажарды ушундай бир тааныбай калам да, ушу нерв болуп бир нерсе бурчулдап, "Йомо, монтип аны окшопой атат" дегенде анан уже мен өзгөрүп, мындай 100% өзгөрүп, башкача мамиле кылып баштасаң, жанагы оюн бат өзгөртөт да. Бирдекени алдасаң алданат. Аялдардычы вообще мындай аялдар ушундай сезимтал алда келебиз, чувствовать этесиң да, чындап алдап атабы же калп эле алдап атат, билбейм мен, эптеп алдап эле айтып атасың, "Йомо, мен сулуу болуп калдым" деп калп эле айтып атасың, сулуу деле эмесмин деп. Бирок эркектерди мынтип сылап мынтип алдап, аны мындай кылсак, мындай болот, тиңдей болот деп аны жүрсөң деп атып ушинтсең анан көнөт да. Көп учурда өзүмдү байкадым, бир үй бүлөлүк эмеде аял
аял бат-бат чечим чыгара берет го, мындай жагат, койчу мен болду, жашабайм болду, мен жашай албайт окшойм, мен билгем, бат эле ажырашып кетебиз экөөбүз деп ушинте берет. Эркектин сабырдуулугу, аялдын ушундай чыдамкайлыгы, мындай бири-биринен бир эме болуп туруш керек да, кандай десем, чынжыр сыяктуу уланып туруш керек экен да. Эми аял кишиден эле зависит этет деле оодарып коюш эмес. Болгону ситуацияны аял мынтип буруп кеткенге мүмкүнчүлүк көбүрөөк деген сөз да. Ушунчалык үй бүлөдө бир эме келишпей ушундай өткөн учур болгондо аял акылдуулук кылып, ошо уруштун алдын алабызбы же уруш болгондон кийинкини түзөп кетүүгө бизде мүмкүнчүлүк көбүрөөк да. Биздин башыбыз жакшыраак иштейт десең өлө эркектин баары жазат. Койчу ай сен дегенде тамаша мүмкүнчүлүк көбүрөөк дегеним го. Эң чоң ийгилигим кайсыл деп ойлойсуз? Бул жашоодо эң чоң ийгилигим өзүмдүн дайыма ушуну көп ойлоном да. Өзүмдүн баягы өзүмдү өзүм тарбиялай алгандыгым деп ойлойм. Мен башка жолго деле кетип калмакмын. Башкача азыр башка жерде да отурмакмын. Бирок мен өзүм бир артыкчылыгымды жакшы көрөм. Жанымды сабап иштеген жакатта. Мисалы, койчем билейин, көңүлүмө жакпаса койчу кылбай эле койчу, өлүп кетсинчи дебейм да, кылыш керекпи? Мыктын үстүнө туруп алып да, ушунун үстүнө секир, ушуну кылсаң ушундай болот десем, ушу кылам да. Мындай өзүм менен өзүм күрөшө алгандыгым бул менин эң чоң артыкчылыгым дагы, ийгилигим дагы деп ойлойм. Эми мактанып, таластык менен мактанады айтып кетейин. Эми көп эле жолдон мынтип кыздар жеңил жакка качып, же болбосо жарым жолдон койчу меники эмес экен деп артка бурулуп кетип калып, мүмкүн бир кичине көтөрө албастык кылып, жаштык кылып, аялдык назиктик кылып, балким көтөрө албаган жерден өзүмдү өзүм баягы колго алып көтөрүп кеткендигим, чыдамдуулугум, сабырдуулугум, өзүм кайраттуулугум мен азыр сизге мен интервью берип аткандыгым алып келди деп көп өзүм ойлонуп суроо бере берем да. Эң чоң ийгилигим ошол. Өзүм мен. Жолдошуңуз Мадияр мырза көбүнесе азыр жакшылыктардын үстүнө көп жүрөт, Анан сизде кызгануу болбойбу ошол учурда? Жок. Мисалы башында деп айтайынчы. Жок. Мен бойдок кезде кызганчумун. Мындай экөөбүз тең бири-бирибизди кызганчубуз да бойдок кезде. Анан үй бүлөлүү болгондон кийин эми балким Мадияр азыр мага ал нерсеге мүмкүнчүлүк бербейт чыгар. Если ошондой учур болгон күндө дагы эми баары бир творческий адамбыз да, баары бир ооба дейсиңби, жок дейсиңби, бир учур болот да. Менде тойдон, например, мондай ситуация көп болот да. Кээде Мадиярды мен алып алат, жар айтып, жемткенге анан жанагындай жаш кыздар келип алып, Мадияр байке деп, Мадияр байке мынча боло, байке машинасын таштап кое аласызбы дейт да, мени каратып туруп элечи. Анан эми аны мен Мадиярды кандай десем, антип кызганып, сен эмне минттиң, тигинтиң десем, уже менин анын алдындагы, бул мени кызганат да, анан мен деген деп монтип баштайт да. Ошондуктан кыз такыр вообще мындай башымды дөртүм, таңга айгерим элдин аялдарын чалат экен, бир чалып сурап койчу, пожалуйста, ёма, мен керекминби сага деп. Мен оюмча эркекти канчалык кой берип, бош кой берсеңчи, эркек ошончолук сага ишеничтүү болобу деп ойлойм. Антип кызса берсең, каякта жүрөсүң, видео менен көрсөт. Кээ бир досторум бар да, видео менен көрсөт, кана ким жанында отурасың, келип калбайбы азыр дегендерчи. Эми эркек баары бир эшиктин адамы да. Эркекке баары эшик көбүрөөк жагат, үйдө камап, эркек калбайбыз, ошондуктан мага наоборот Мадияр эшик көчөдө жүргөнү жагат. Кечинде мындай мага кадырлуу, сыйлуу адам болуп, кечинде жумуштан чарчап келгендиги жагат. Үйдө алып отуруп жүрсөм, мен уже экөөбүздүн айырмабыз жок калат да, уже. Ал булугуп, депрессия болгон да, эркектердики ал башка тема да, уже аялдыкынан өтүп кетет алчы. Ошондуктан эшикке чыгып, эми ал мүмкүнчүлүк болсо иштей берсин, эми акылы менен да. Ал деле Мадияр мынтип ойносо ойноп коет чыгар, эмне кылат чыгар, бирок мындай баары бир мендей кызга жолукпайт экенин билет да. Айбай таластык мында. Аша. Алдыда кандай пландарыңыз бар?
6-да буйруса балам делеп деп бастырылыш керек болуп атат. 5 айында басып кетсе зом болот эле депчи. Азыркы пландарым ушул болду. Эми пландарым азыр үй бүлөлүк, эми декреттеги айыммын азыр. Эми бир нерсени пландоо же болбосо эмеге азырынча кичине аял кишинин депрессиядагы учуру, ой, в смысле, декреттеги отурган учуру бул паузадагы да. Сен алдыга да кете албайсың, артка да кете албайсың, же след кылып пат да кыла албайсың. Бул сенин өмүр жашооңдо бир какой-то бир убакытка чейин паузада туруп турасың. Сен ушул жерде ушул туруп тур, биз тетакка барып, жумуштарыбызды бүтүрөбүз, окуп чокуйбуз, балдарыбызды эме кылып алалык, сен туруп тур дейт. Ана ошол времяда азыр мен паузада турам. Кудай буйруса, иншалла, Аллахым ден соолук берсе, эмки жылдан баштап анан пландарды, максаттарды коюп баштайм. Инсан. Жана маегибиздин ортосунда 10 жылды сөз кылып кетпедикпи же? Анан ошол 10 жылдан кийин Айгерим Саматова кандай айым болот? Канча баланын энеси болот? Так, азыр мен 27, 37демин, э? Ё-моё, 37де кызым уже 2-3 класс болуп калат экен. Анда 10 жылга эми дагы 3 жетеби деп койду. 3 болсо кандай болот депчи. Канча балалуу болом, эмне болот экен билбейм, эми элестете албайм, бирок уже 10 жылдан кийин мен аябай эле токтолуп калсам керек деп ойлойм да. Азыр шадраңдабай тескерисинче мынтип өчүп деп мынтип бияка жөлөнүп калам да сагачы. Тиги эме баягынтип деп мердин колдо бар алтын сепчка. Чач эме сарыга боелгон. Ошондой уже 10 жылда уже эмгеги сиңип кичине мындай энелик эмеге батынып калган учурум болот экен. Бир 10 жылдан чакыр эми. Мага чейин, может, сен декретте болуп калып, мен сени чакырып калам багактан ким билет. Ошо эми Кудай 10 жыл эле бат экен биз. Кечөө эле студент болчумун мен. Кечөө эле көксү жеп, майонез менен лепешка жеп, бир тойбой жүргөн кезим болчу. Уже азыр бир баланын энеси болуп калдым. Сонун бизге келип бергениңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Эч качан оорубаңыз, ар дайым күлүп эле жүрө бериңиз. Буйруса. Сиздерге дагы ден соолук. Азыр мени бардыгы көрүп аткан адамдарга эң биринчи эле ден соолук эле тилеп, азыр негизи ден соолук эле тилеп калдым. Ден соолук, анан ар бир үй бүлөгө бактылуулук каалайм. Бактылуулуктун ичине эмне ошол ден соолук керек, үй бүлөнүн түгөлдүгү. Бул жетип жетпеген жашоо өз сонунда. Бул жетпейт, анан күйөөм акчаны айынан урушабыз, биздин үйдө мындай дегендик эмес. Үй бүлөдө акча жок болсо дагы сый, түшүнүү мамилеси болсо, бул үй бүлөдө гармония жакшы уланып, бекем үй бүлө болот. Ошондуктан бүт бардык кыйынчылыктар болуп аткан болсо, бул убактылуу эле. Бардык нерсе кечээ күндө эле сиздин башыңыздан кыйынчылык болгон, өттү, азыр башкача абалда турасыз. Ошондуктан жашоого эч качан кайгырбай, күлүп жашап, бир жашоого мындай тоюп, бир жана лагманна той болуп жейбиз го, нан мененчи ошондой эле жашагыла. Ошондуктан кайгырбагыла. Бири-бирибизге жаман сөздү айтып, көңүл оорутуп, эч нерсе пайда таппайт. Сизге да жаман, бияктагы адамга да жаман. Ошондуктан жашоону жана позитивдүү жашап, бирөөгө өзүң ошондой жашап, бирөөгө да каала, Кудай сага экеселеп кайтарып берет деп айткым келет. Сага да ийгилик. Чоң рахмат. Сизди да эми чоң проекттардан көрөлү. Дайыма асыда гана жүрүңүз. Буйруса. Урматтуу көрүүчүлөр, мен сиздер менен коштошпойм. Кийинки маекке чейин жакшы болуңуздар.